Саламатсыздарбы урматтуу абитуриенттер, урматтуу атемилер. Менин аты жөнүм Жолдошбек Бөтөнөев. Мен Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу институтунун директору болом. Биздин чыгыш таануу институтунда бакалавриат багытында төмөнкү адистер боюнча билим беребиз. Бул биринчиси чыгыш таануу, Африка таануу багыты. Мунун профили же болбосо адистешүүсү чыгыш өлкөлөрүнүн тилдери жана дипломатиясы деп аталып, мында 4 жыл бою мисалы Кытай англис тилин окушу мүмкүн, же Корея англис тилин, же Япон англис тилин, же араб англис тилин, же түрк англис тилин, же фарси англис тилин 4 жыл бою тереңдетип окуйт. Окуунун формасы күндүзгү, контракттын суммасы кыргызстандыктар үчүн 45 000 сом, ал эми чет өлкөлүктөр үчүн 72 000 сом. Экинчи профиль ушул эле чыгыш таануу, Африка таануу адистигинин экинчи профили бул чыгыштын тарыхы, чыгыш тилдерин окутуу менен деп аталат. Мында деле ошол жогоруда айткандай Кытай англис тилин, Корея англис тилин, Япон англис тилин, араб англис тилин, түрк англис тилин, фарси англис тилдерин тандап окуса болот. Окуу мөөнөтү 5 жыл, окуу формасы бул сырттан, контракттын суммасы кыргызстандыктар үчүн 35 000 сом, ал эми чет өлкөлүктөр үчүн 56 800 сом. Андан кийинки адистигибиз бул лингвистика адистиги. Мунун профили же болбосо адистешүүсү котормо жана котормо таануу чыгыш тилдери деп аталып, мында деле ошол Кытай англис тили, Корея англис тили, Япон англис тили, араб англис тили, түрк англис тили, фарси англис тилдерин ичинен өзүнө жаккан тилди тандап 4 жыл окуйт. Окуунун формасы күндүзгү. Кыргызстандыктар үчүн контракттын суммасы 45 000 сом, чет өлкөлүктөр үчүн 72 000 сом. Андан кийинки багытыбыз же болбосо адистигибиз бул филология деп аталат. Мунун профили же болбосо адистешүүсү чыгыш тилдерин окутуунун методикасы деп аталып, мында дагы ошол Кытай англис тилин, Корея англис тилин, Япон англис тилин, араб англис тилин, түрк англис тилин, фарси англис тилдерин ичинен өзүнө жаккан тилди тандап окуйт. Окуу мөөнөтү 4 жыл, окуу формасы күндүзгү, контракттын суммасы 40 000 сом, кыргызстандыктар үчүн, чет өлкөлүктөр үчүн 64 000 сом. Ушул эле филология адистигинин кечки бөлүмү да бар. Орусча вечерний деп коебуз. Окуу мөөнөтү 4 жыл, контракттын суммасы кыргызстандыктар үчүн 37 000 сом, ал эми чет өлкөлүктөр үчүн 59 200 сом. Андан кийинки адистигибиз бул конфликтология адистиги деп аталат. Анын профили бул жалпы конфликтология, мындайча айтканда конфликттердин түрлөрүн окуйт. Окуу мөөнөтү 4 жыл, окуу формасы күндүзгү, контракттын суммасы кыргызстандыктар үчүн 38 500 сом, чет өлкөлүктөр үчүн 61 600 сом. Бул бакалавриат багыты. Эми ушу бакалавриат багытын бүткөндөн кийин магистратурада окуусун улантыш үчүн бизде магистратурадагы багыты бар. Магистратура багытынын адистиги бул чыгыш таануу, Африка таануу адистиги деп аталып, мында деле ошол чыгыш өлкөлөрүнүн тилдери жана дипломатиясы боюнча адистешет. Окуй турган тилдери бул Кытай англис тили, Корея англис тили, Япон англис тили, араб, түрк, фарси англис тилдерин окуйт. Окуу мөөнөтү мында 2 түрү бар, 2 жылдык, анан 2,5 жылдык. Бул экиге бөлүнөт. Күндүзгү окуу формасында окушат. Контракттын суммасы экөөндө тең эле 45 000 төлөйт. Кыргызстандыктар ал эми чет өлкөлүктөр 72 000 сомдон төлөйт. Мен сиздерге бакалавриат жана магистратура боюнча маалымат бердим. Эми биздин институт эмне үчүн чыгыш таануу институтуна окушуңуз керек? Же эмне үчүн чыгыш таануу институтун сиз тандашыңыз керек деген суроого мен жооп берсем. Биринчиден, чыгыш таануу институту бул Кыргызстандагы жападан жалгыз институт, академиялык. Экинчиден, чыгыш таануу институтунда ошол Кытайдан келген, Кореядан келген, Япониядан келген, араб өлкөлөрүнөн келген, Түркиядан келген ошол тилди алып жүрүүчүлөр сабак берет, волонтерлор. Экинчиден, биздин ошол адистикте окуган, биздин институтта окуган студенттер ошол Кытай, Корея, Япония, араб өлкөлөрү, Түркия, Иран мамлекеттеринде 6 айдан 2 жылга чейин ошол жерде бюджеттик жана контракт негизинде окуса болот. Бюджеттик деген бул бизге контрактты төлөйт, келишимге ылайык 4 жыл бою. Ал эми ал жакта акысыз окуйт. Мына ошону биз акысыз окуйт. Экинчиден, стипендия алат. Жана окуудан кийин иштегенге дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул биздин институттун 3-чү өзгөчөлүгү болсо, 4-чү биздин институтта ошол Кытай тили жана маданияты, Корей тили жана маданияты, Япон тили жана маданияты, араб тили жана маданияты, түрк тили жана маданияты, англис тили жана маданияты деген атайын борборлор иш алып барат.
ошо конфликтология боюнча дагы өзүнчө атайын достук, толеранттуулук жана медиаторлук деген борборубуз иш алып барат. Бул борборлор атайын ошол коммерциализация максатында окутат, котормо иштерин кылат, элге мындай элди тейлөө тармагында дагы иштейт. Ошондой эле чыгыштануу институту бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдө өнүккөн мамлекеттердин баардыгы бул чыгышта билесиздер. Кытай, Корея, Япония, Индонезия, Сингапур, Малайзия, араб өлкөлөрү, 20дан ашык араб мамлекеттер бар билесиздер. Ошол эле Түркия республикасы, Иран Ислам республикасы, бул бүгүнкү күндөгү дүйнө мамлекеттерин экономикалык жактан, аскердик, саясий жактан таң калтырган мамлекеттер. Анан дагы бир чоң өзгөчөлүк бул чыгыштануу институтуна Кыргызстандын дипломатия тармагында иштеген элчилер, консулдар, мурдагы тышкы иштер министрлери, учурдагы министрлер, коомдук саясий ишмерлер байма-бай онлайн жана офлайн форматында студенттерге, магистранттарга конок лекцияларды өтүп турат. Бул студенттердин алган теориялык билимдерин кошумча практикалык мааниси бар, мотивация берүү максатында иштер жүрүп жатат. Эң акырында айтарым, биздин институттун студенттери кошуна Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан өңдүү мамлекеттерге тез жыл бою экскурсияларды да уюштуруп, ошол мамлекеттердин жашоо турмушу, коомдук саясий, маданий жашоосу боюнча маалымат алып турушат. Чыгыштануу институту бул жаштардын жан досу, келечектин тандоосу. Баарыңыздарды чыгыштануу институтуна чакырам. Биз менен дүйнөнүн эшигин ачыңыздар.